Бейиш нуру. Сүйүктүүнүн сүйүктүүсү Азрети Айша разиаллаху анха энебиз. Хадисте айтылуусу боюнча Айша энебиз динден 3/1 болчу. Башка бир хадистин риваят боюнча диндин жарымы. Балким анын ысымын көп жерде кезиктиргендигибиздин бир себеби мына ошондон болсо керек. Байкап карасак, буга чейинки сахабалар тууралуу чыккан видеолорубузда анын аты бар болчу. Биз муну атайын кылган жокпуз. Болгону бул жерде Айша энебиздин исламияттагы орду көрүнүп турат. Ал жалпы үммөттүн энеси болчу. Күндөрдүн биринде Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына көңүлсүз маанайда келет. Айша энебиздин суз маанайын байкаган Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Айша, сага эмне болду?" деп сурайт. Ошондо энебиз: "Алла Хадича менен Марияны перзент менен рызкыландырды. Ал эми башка жубайларыңыздын болсо буга чейинки турмуштарынан балдар бар. Бирок мени бул неематтан куру калтырды", деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол кезде Айша энебиздин көңүлүн жубатып, ага: "Жээниң Абдулла, сенин да балаң болуусун каалайсыңбы?" деп сурады. Ошентип Аллах элчиси Умму Абдулла, Абдулланын энеси наамын ыйгарган Айша энебизге. Негизли арабтарда баласынын атынан аталчу. Умму Абдулла, Умму Айман деген сыяктуу. Айша энебиздин баласы болбогондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам маселени өтө кооз түрдө дал ушинтип чечти. Эми анын аты Айша эле болбостон Умму Абдуллахта болот. Бирок биз бүгүн Айша энебиздин Абдуллахтын энеси деп эмес, биздин энебиз катары эскергибиз келип турат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолкусунда ага: "Кааласаң бүткүл үммөт сенин балдарың өкүмүндө болот" деген. Бүгүн ага эне дейбиз. Энебизден да азиз билебиз. Балким ошондон болсо керек илгертен эле Айша энебизди эмнегедир өз энебизде көңүлүбүзгө жакын көргөнбүз. Эгер ал бизди өзүнө уул катары кабыл кылчу болсо, бизге жакшы эне насип болору башык. Себеби Айша энебиз башка энелерибизден ар дайым бир кадам алдыда. Анткени ал Аллах элчисинин эң сүйүктүү адамы, Азрети Абу Бакырдын кызы, баардык үммөттүн энеси, вахий бөлмөсүнүн гүлү, бактылуулук уясынын наздуу келини, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы. Кыскасы, Айша разиаллаху анха энебиз тууралуу кезектеги тасмабыз назарыңыздарда. Ар бир аялдын жашоодогу негизги миссиясы, милдети мыкты эне болуу, коомго пайдалуу уул кыздарды тарбиялап өстүрүү. Аял затынын бактысы мына ушунда. Ананчы эне үчүн баланын ширин кылыктарына балкып жашагандан да өйдө бакыт жок болсо керек. Бирок Айша энебизди Алла бала менен алек болуу үчүн жараткан эмес. Аны башка милдет үчүн жараткан. Эркектердин мойнундагы динди жайуу, элге ислам акыйкаттарын жеткирүү деген оор вазифа аялдардан Айша энебиздин мойнуна илинген. Болбосо Аллах элчисинин үй бүлөлүк маселелерин, үй ичиндеги абалдарын бизге ким жеткизмек? Туура, башка энелерибиз да бар эле деңизчи. Бирок алардын арасынан Айша энебиздин орду таптакыр башкача. Эмесе ушундай бир адамды элестетиңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир учурун, ар бир абалын билет. Бүгүн кайсы гана ислам маалымат булактарын ачып көрбөңүз, анын атын сөзсүз көрөсүз. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жалпы 2210 хадис риваят кылган. Ал фикх, тафсир, кыраат, хадис, акыйда илимдеринин аалымы, даңазалуу хафыза, укмуштуудай зээндин ээси. Кээ бир хадистерде риваят кылынгандай, вахийлер көбүнчө Айша энебиздин жанында келген экен. Бул өзгөчөлүк Айша энебиздин башка аялдардын арасынан даражасы өйдө экендигин көрсөтөт. Ал Аллахтын сүйүктүүсүнүн сүйүктүүсү эле, Хабибуллахтын хабиби болчу. Алар курган уя исламияттын медресесинин пайдубалы болчу. Бул уянын курулганы да өзүнчө бир таттуу окуя. Хижраттан бир аз эле мурунураак болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 25 жыл бою түтүн булатып, чогуу жашаган жубайы Азрети Хадича энебизди жерге бергенине дээрлик 2 жылдын жүзү болуп калган. Кусалык пайгамбар болчу ал. Кусалык пайгамбарынын жүрөгү кусага толуп турган кез. Усман бин Махсундун жубайы Азрети Хаула пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кусалуу көргөн сайын тынчы кетип ушул сунушту берди. "Я Расулалла, үйлөнсөңүз кантет?" деди бир жолу. Аллах элчисинин көздөрү алыстарга кадала түштү. Аруу, таза Салиха жубайы Хадича энебизди сагынган болчу. Бул сунушка рахмат пайгамбары Хадичанын үстүнө үйлөнөмүнбү деди. Хаула: "Ата-энем сизден айлансын, жашоо уланып жатат. Балдарыңызга да эне керек. Сиз да жалгызсыз. Жүгүңүздү бөлүшөр бир жарыңыз болсо жаманбы?" деп айтты. Азрети Хауланын оюнда
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сунуштар бирөөлөр бар болчу. Аллах элчиси муну дароо байкап, макул кимге деп сурады. Азирети Хавла: "Я Расулалла, кандай аялга үйлөнүүнү каалайсыз? Жубан болсунбу же бойдок кыздардан болсунбу?" деди. Аллах элчиси: "Өзүң айтчы, жубаны ким, бойдогу ким?" деп сурады. Жесир катары Хабешистандык мухажир 60 жаштагы Сауда бар. Селки кыздардан Абу Бакырдын кызы Айша бар, деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экөөсүнө да сунуштап көрүүсүн айтты. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сауда энебиз менен баш кошуп чогуу жашай башташты. Ал эми 16 жаштардагы Айша энебизди болсо өзүнө болуп койду. Кийинчерээк Мадинага көч башталып, антип минтип жатып арадан 2 жыл өтүп кетет. Бирок Айша энебизде Расулуллахка болуп койгондугуна карабай, ортолорунда эч кандай нике тою болгон жок. Мындан улам Азирети Абу Бакыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан: "Я Расулалла, сиздин үйлөнүүңүзгө тоскоол болгон эмне?" деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам махыр болбогондугун айтты. Ошондо Азирети Абу Бакыр 500 дирхам алып келди. Аллах элчисине тартуулады. Ошентип Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга туппа-туура 18 жашында турмушка чыкты. Айша энебиздин өзүнүн айтуусу боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 9 жашында турмушка чыккан. Мындан улам учурда Аллах элчисинин 9 жашар жеткинчек кызды алган дешип сындагандар бар. Эмесе ошол кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ар кандай жалаа жапкандар бул маселе тууралуу унчугушкан эмес эле. Демек, ортодо анчалык сөз кыла турчу абал жок. Тилекке каршы акыркы жылдарда бул тема дагы да актуалдуу боло баштады. Акыйкатында Айша энебиздин 9 жашта турмушка чыккамын деген сөзүнүн төркүнү мына ушунда жатат. Ал кездери төрөлгөн кезден баштап эмес, эрезеге жеткен кезден баштап жаш эсептелчү. Тагыраагы ошол учурдагы арабтар кыздын жашын кыз эрезеге жеткенинен баштап эсептеп башташчу. Башкача айтканда 9 жаштан. Эми 9га 9ду кошсоңуз 18 болот, туурабы? Бул боюнча буюрса кийинки чыгарылыштарыбызда кененирээк токтолобуз. Акыйкатта эле бул үй бүлөнүн очогу бейиш уяс эле, бирок жомок каармандары сыяктуу эмес, чыныгы жашоонун ичинде жашашты алар. Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизди үйлөнгөнгө чейин эле түшүндө көргөн болчу. Түшүндө Айша энебизди Расулуллахка Жабраил алейхиссалам тартуулайт. Аппак аттын үстүндө апапакай жибекке оронгон көрүнүштөгү келинди ишараттап: "Я Расулалла, бул сенин жубайың" деген болчу Жабраил алейхиссалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келиндин жүзүн ачса эле Айша энебиз экен. Күн келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинада Айша энебиз менен ак никенин үстүндө никелешишти. Ошентип Аллах элчиси Мадинадагы алгачкы жашоосун 2 жубайы менен баштаган. Ошондой күндөрдүн биринде Сауда энебиз Айша энебизге таарынып жүргөн. Ошол учурларда ундан жасалган таттуу халвалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга икрам катары келип калат. Аллах элчиси аны жубайлары менен жегиси келет. Аларга отурууларын айтат. Бирок Сауда энебиз таарынычынан улам отурбайм дейт, бултуңдай. Айша энебиз да отур деп шаңкылдап сүйлөдү. Бирок Сауда энебиз отурган жок. Айша энебиз абалды тамашага салгысы келип: "Эгер отурбасаң айтып коеюн, ушул халваны бетиңе сүртөм" деди. Сауда энебиз "Жок, баары бир отурбайм" дегенде, Айша энебиз халваны алып Сауда энебиздин жүзүнө сүйкөп салды. Бөлмөнүн ичи Айша энебиздин күлкүсүнө бөлөнүп шаңдана түшкөн болчу. Аны көрүп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да көздөрү жайнап, колуна бир уч халваны алды да Сауда энебизге сунду. "Ал, сен да анын жүзүнө сүртүп сал" деди. Айтор Мадинадагы алгачкы жылдар мына ушинтип өтүп жаткан. Ооба, баарысы кыялданып суктангандагыдай жашоолору бар эле алардын. Балким мындай десек, бүйүрүңүз кызып, бизден ушул суроону сурагыңыз келип жаткандыр. Ар бир үйдө уруш талаш болот го. Алардын ортосунда дагы тартуушулар болчу эле деп. Албетте болгон. Түйшүксүз жашоонун өзү жок. Түйшүк, кыйынчылыктар сөзсүз түрдө болот. Бизде кино, сериалдарда уруш талашсыз бактылуу сүйүүнү, бактылуу жашоону сүрөттөшөт. Бирок ал жашоодо жок. Ал болгону кино тасмаларда. Кыйынчылыгы жок, көйгөйсүз жер бир гана бейиш. Андыктан пайгамбардын үйү болсо да ал жер эң башта адамдын үйү. Себеби ал саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө адамзатына жол баштаар имам катары келген. Натыйжада бизге өрнөк боло алуусу үчүн ал адам сыяктуу жашашы керек болчу. Анда да биздикиндей адамдык сезимдери бар. Үйүндө казан табактын кагылышуусу бар. Бирок ошондо да анын үйдө ар дайым бактылуулук болчу. Биз да мамилебизде анын ахлагын чагылта алсак, үйүбүздө анын сүннөтүн көрсөтө алсак, биздин үйдө бактылуулук орун алат иншалла.
Мында биринчи эреже үй бүлөлүк маселелерди пайданын үстүнөн эмес, мээримдүүлүктүн ичинен мамиле кылыңыз. Башкача айтканда, кандайдыр бир материалдык чыгымдын айынан үйдөгү тынчтыкты кетирбей, бири-бириңиздерге мээрим көрсөтүү менен байланыңыздар. Күндөрдүн биринде Азирети Айша разияллаху анха энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга үнүн көтөрө сүйлөгөнүн Азирети Абу Бакыр угуп болот. Муну уккан Азирети Сыддык дароо үйдүн ичине атып кирип барды. Бул жерде Абу Бакыр катардагы кыздын атасы сыяктуу мамиле кылган жок. Бизчилеп кызына тарапкер болуп, үй бүлөлүк маселелерге аралашкандын ордуна кызына аябай катуу ачууланган таризде «Сен кантип Расулуллахка кыйкырасың?» деп колун көтөрүп, эми урганы жатканда Рахмат пайгамбары токтотуп калды. «Эй Абу Бакыр, бирөөнүн жубайына кантип кол көтөрөсүң?» деди Аллах элчиси Абу Бакырга жылмая карап. Азирети Абу Бакыр өзүнүн абалына уялып кеткен эле. Ал ошол бойдон сыртка чыгып кеткенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйдөгү абалды дароо тамашага айландырып салды. Ал Айшасына карап, «Сени ошол ачуулуу кишинин колунан куткарып калгандыгым үчүн мага рахмат айтпайсыңбы?» деген болчу. Кандай гана таттуу ирмемдер. Бул окуяларды жазып атып деле, угуп атып деле жыргай түшөсүң. Арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин Азирети Абу Бакырдын эсине жанагы окуя келди. Кызык, кызымдын абалы оңолду экен деген ойдо бактылуулук үйүнө келсе, пайгамбарлар төрөсү Айша энебиз менен шатыра-шатман күлүп олтуруптур. Шаң толо үйгө кирип келген Азирети Абу Бакыр, «Бейиш силердики болсун, бир аз мурун тартышууңарга шерик кылдыңар эле. Эми кубанычыңарга да шерик кыласыңарбы?» деди, уруксат сурап уялгандай. Бир жолкусунда Азирети Умар разияллаху анху аялдар акыркы учурларда баш бербей башташты. Меккеде жүргөндө мындай болушчу эмес, Мадинага келип шаар көрүшүп кутурушту деген ойлор менен аялдарга аябай ачууланат. Барып Аллах элчисине айтайын, буларды чогултуп сабак берип койбосо болбойт деген ойдо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө келген эле. Келсе, Аллах элчисинин үйүнөн аялдардын үнү ушундай көтөрүлө чыгып жаткан эле дейсиз. Азирети Умар ичинен «Я Расулалла, көрсө сиздин абалыңыз биздикинен да аянычтуу турбайбы?» деп үн сөзсүз кайтууга аргасыз калат. Ооба, үйлөнүү өзүнчө бир ибадат. Ар бир ибадаттын өзүнө жараша түйшүгү болоору талашсыз чындык. Орозонун да түйшүгү бар, намаздын да түйшүгү бар. Түйшүксүз ибадаттын өзү жок. Болгону маселе ошол түйшүктү бакытка айландыра турчу жылуу мээрим менен таттуу сүйүүгө ээ болуу. Алардын ортосундагы сүйүү бизге мына ушул ишти үйрөтөт. Адамдар сыноонун баары үйлөнүү менен токтойт, бактылуу өмүр сүрүп жашап калабыз деп ойлошуп жаткан болсо жаңылышат. Баш кошуу сыноолордун бүтүшү эмес, баш кошуу сыноо жана кыйынчылыктардын тең бөлүшөөр экинчи башы дегендик. Бир анекдот бар го. Бойдук жигиттерден бирине ата-энеси «Үйлөн балам, үйлөнсөң жубайың дартыңа шериктеш болот» дейт. Анда жаш жигит «Менин эч кандай дартым жок го, кайсы дартыма шериктеш болот?» деп сураганда, атасы «Үйлөнсөң дарттагы болот балам» дегендей, балким турмуштун алажиби үйлөнгөндөн кийин артылат. Үйлөнүү бул ибадат деп айттык эле го. Аталган ибадатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Айша разияллаху анха энебиздин ортосундагы жубайлык мамилелери бизге эң мыкты мугалим болуп бермекчи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнүн бири ар барган жүрүшүндө өзү менен бирге кайсы бир энебизди кошо ээрчитип алчу экен. Бир жолкусунда Айша разияллаху анха энебиз менен согуштук жүрүшкө бара жатып, ордосуна «Силер басып тура бергиле, биз Айша экөөбүз артыңардан жетип алабыз» дейт. Ошентип, ошол жерде Айша энебиз менен сыр чечише отуруп калышты. Аскердик ордо бир аз узакташкандан кийин «Кел, Гербенге чейин чуркап барабыз. Ким биринчи барат экен байкап көрөлү» дейт. Бул сунуш жаштыктын жалынында күйүп турган Айша энебизге майдай жага түшкөн. Ошентип, экөө жүгүрүшө башташты. Бирок марага биринчи болуп Айша энебиз жетип барды. А балким Аллах элчиси атайын жеңилип берген болсо керек. Кантсе да Айша энебиз жеңгенине маашырланып, көңүлү куунак. Бул жарыштан кийин бир аз убакыт өтөт. Ал убактарда аз-маз салмак байлагандыгын айтат Айша энебиз. Экөөнүн кийинки чуркоо жарыштары мына ушул учурга туш келди. Бирок мунусунда Айша разияллаху анха энебиз жеңип чыккан жок. Андан озуп кеткен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам «Эй Айша, бул өткөн күнүн жообу» деди, жүзүнөн жылмаюусу төгүлө. Башкача айтканда, упайлар теңделди дегиси келген болчу. Мадиналыктар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Айшага болгон терең махабатын билген үчүн Алланын элчисине камдап койгон белектерин пайгамбарыбыз Азирети Айшанын бөлмөсүндө болгон кезде тартуулашчу. Бул абал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кээ бир аялдарынын нааразычылыгын туудурган. Бирок Аллах элчиси алардын бул нааразычылыктарына карата эч кандай жооп берген эмес. Ошондо алар Азирети Фатима энебизди ортого түшүүгө көндүрүшөт.
Фатима энебиз атасына жубайларынын нааразычылыктарын билдиргенде, эки дүйнөнүн нуру болгон пайгамбарыбыз: "Эй Фатима, айтчы, сен менин сүйгөн адамдарымды да сүйөт белең?" деп суроо узатат. Ал: "Албетте сүйөт элем" дегенде, Аллах элчиси: "Анда Айшаны да сүй" деп айтуу менен анын ага болгон сүйүүсүнүн канчалык терең болгондугун эскертип кеткен. Бир жолу Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ушинтип сурайт: "Мени сүйөсүңбү?" Бизде деле аялдар сурап калышат го. Дал ошол суроо. Айша энебиз да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга баарыбызга тааныш болгон ошол суроону берет. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Ооба" деп жооп берди. Мындай жагымдуу жооптун ичин дагы казгысы келди Айша энебиз. "Айтчы, кандай сүйөсүң?" Бул суроонун жообу адабий кооздук менен айтылган терең мааниде жооп болду. Аллах элчиси: "Чиеленип, бекем байланган жип сыяктуу" деп жооп берди. Башкача айтканда, чиеленип байланган жиптин түйүнү болот го. Аны жандыра албайсың. Же чечүү да эч мүмкүн эмес. Дал ошондой чечилбес, жандырылбас, эртең бүрсүгүн кыял сыяктуу өтүп кетпес бир сүйүү. Бул жооп Айша энебиздин көңүлүнө аябай жаккан эле. Убагы менен чиеленген жиптин абалы кандай деп сурап калчу. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Хумайрам, эч кыжаалат болбо. Дал эле алгачкы күнгү сыяктуу" деп жооп берчү. Муну ошол кезде уккандар түшүнүшчү эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жубайга болгон сүйүүнүн эң бийик чокусун багындырган болчу. Андан нары көтөрүлүүнүн да, түшүп кетүүнүн да кереги жок. Аллах элчиси Айша энебизди Айиш, Хумайрам деп эркелетчү. Хумайрам Айша энебиздин ак чумалдыгын сыпаттаган бир эркелетүү болсо, Айиш ээ чогуунун жишааны. Арабтар жакындыгын билдирүү үчүн ысымдын акыркы тамгасына ушинтип кемтип сүйлөшөт. Ошондо Айиш деген сөз Айшам деген сөзгө барабар. Бул ээ чыгуу, бул сүйүүсүн билдирүү. Бул пайгамбардын улуу жолу. Эч кандай кыялдуу романтика эмес, акыйкаттуу жана мээримге толо махаббаттын дал өзү. Пайдубалы сүйүүдөн куралган адал чөйрөдөгү ислам уясынын эң маанилүү аралашмасы. Бизди биз кылган кичинекей мамлекетибиздин алтын эрежесин түзгөн куттуу эрежелер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизди теңдешсиз бир сүйүү менен сүйөт болчу. Анан жада калса жубайына болгон сүйүүсүн көрсөтүүдөн да тартынчу эмес. Алсак, бул боюнча болуп өткөн жагымдуу бир окуя бар. Хижраттын 7-жылында Затурика газабаты болуп өтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ордонун башына жаңы гана мусулман болгон арабтын гении Амр бин Асты дайындаган болчу. Болбосо ордонун ичинде Азирети Абу Бакыр, Азирети Умар сыяктуу аттуу баштуу сахабалар бар болчу. Азирети Амр бин Ас пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул мамилесине аябай сүйүнүп, "Менимче Аллах элчиси мени аябай жакшы көрсө керек" деген үмүткө жылынуу менен: "Я Расулалла, сизди баарынан да жакшы көргөн адамыңыз ким?" деп сурады. Эч жалган айтпаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Амрдын эмнеге бул суроону бергенин баамдап турду. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Амрга карап: "Айшаны" деди. Обдула түшкөн Азирет Амр: "Ал сиздин жубайыңыз да, эркектерден эң көп кимди жакшы көрөсүз?" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул суроого Абиханы деп жооп берди. Башкача айтканда Айшанын атасын деди. Аллах элчиси кааласа Абу Бакырды деп деле айтса болмок. Бирок ал ушул жерге Айшаны кошкусу келип, Айшанын атасын деп айтты. Аллах элчиси бир жолу Айша энебиз менен кошо тамактанып жаткан. Тамакта бир аз эт бар болчу. Айша энебиз тамактан бир эт алды да бир бөлүгүн тиштеп үздү. Ага карап турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Кана, бер ошол этти" деди. Этти алып, дал эле Айша энебиз тиштеген жеринен тиштеп жеди. Артынан Айша энебиз суу ичти. Аллах элчиси кайра: "Кел, сууңду берчи" деди. Анан сууну алды дагы Айша энебиз ичкен жерден, Айша энебиздин оозунун тийген жеринен уурттап ичти. Таң калган Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эмне үчүн мындай кылгандыгын сураганда: "Эриндериң тийген жерге эриндеримди тийгизип ичким келди" деп жооп берген экен. Арине, сүйүү деген ушул. Бирок бул сүйүү отурумдук, романтикалык сүйүү эмес. Түөлүктүү, чыныгы сүйүү. Аллахтын атынан сүйүү. Эсиңиздерде болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам неберелери Азирети Хасан менен Хусейнди небереси болгон үчүн эле эмес, келечекте ислам динин жайган улуу аалымдар ушул экөөнүн урпактарынан келээрин билгендиги үчүн да жакшы көрөрүн айтканбыз. Азирети Айшаны да балким ошол үчүн өзгөчө баалап сүйгөндүр. Анткени башында айтканыбыздай, Айша энебиз үйдө бала кармаган эне болгон эмес. Үй жумуштарында анчейин сүйбөгөн, тамак жасоону да анчайын билбеген аял болгон экен.
Аллах таалам ага мындай жөндөмдөрдү атайын берген эмес эле. Бирок ага илимге болгон кызыгууну жана өтө мыкты эске тутууну берген болчу. Энебиздин көп нерсеге кызыккан, ар бир нерсенин ийне жибине чейин билүүгө ашыккан дилгир табияты бар болчу. Анын мындай мүнөзүнүн артынан бизге көп маселелер айкын болгон. Керек болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мекке доорунда өткөргөн жашоосу боюнча да айрым маалыматтарды да энебиз аркылуу үйрөндүк. Ал Аллах элчисине аябай көп суроо берет болчу. Алган жоопторун башкалар менен да бөлүшүп, диндин жайылуусуна зор үлүш кошкон. Андыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын атынан Айша энебизди сүйбөйт да кимди сүйсүн. Анын үстүнө бир гана Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кыз катары жаш кезинде турмушка чыкты. Башкаларынын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин курган турмуштары бар болчу. Анан калса Айша энебиз Аллах элчиси менен болгону 10 жылдай чогуу жашашты. Жесир калган кезде Айша энебиз болгону 28 жашта болчу. Бул аябай эле жаш курак эмеспи? Шарият боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайлары жалпы үммөттүн энеси болгондуктан пайгамбарыбыздан кийин аларга үйлөнүүгө эч кимдин акысы жок болчу. Андыктан 28 жаштагы Айша энебиз калган өмүрүн жалгыз өткөрүүгө мажбур болгон. Жалгыздыктын азабын азыркы аялдар жакшы билишет. Анткени көпчүлүктүн күйөөлөрү качантан бери чет жактарда жүргөн болуусу мүмкүн. Канча болду? 6 айбы, 1 жылбы, 2 жылбы? Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин 47 жыл жалгыз жашаган. Анын мойнунда Аллахтын динин жайуу деген улуу милдет тургандыгынан Аллах анын өмүрүн узун кылган. Жамал сыяктуу кандуу согуштарда башка сахабаларды алса да аны аман калтырган. Эмесе ал дагы Аллах элчисисиз узак жашай алчу эмес. Күн көрбөгөн гүл сыяктуу соолуп калмак. Анткени Айша энебиз да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чын дили менен байланган болчу. Сүйгөн сүйүлөт дейт. Мына ушундай жубайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кантип сүйбөсүн? Айша энебиздин тамак жасоону жакшы билбегендигин айтпадык беле. Бир жолу ал Аллах элчиси менен отурган кезде үйүнө Сафия энебиз бир табак тамак жөнөтүп ийет. Тамакты Сафия энебиз кызматчысы аркылуу жөнөтүп ийген болчу. Тамак келе жатканын көргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша кара, Сафия бизге тамак жөнөтүп ийиптир деп көздөрү жайнай түштү. Мына ушунда Айша энебиздин кызгануу сезими ойгонуп, ачуусу менен тамак салынып келген идишти колу менен бир чабат. Ошентип табак сынып, тамак жерге жайылып жатып калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондо ачуусу келип, энебизге бир ооз жаман сөз айткан жок. Жөн гана жубайына карап жылмайып койду. Бирок Айша энебиз Аллах элчисинин жылмайганын көрүп, уялганынан жерге кирип кете жаздады. Астагфирулла. Кечириңиз, я Расулалла. Туура эмес кылып койдум. Айыбымды эми кантип жуусам болот, деди шашкалактай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам табакка табак, тамакка тамак деп жооп берди. Ошондо Айша энебиз табактыго сатып алса болот, а тамакты кантип жасайм дегенде, анда Сафияга барып, кайра жасап берүүсүн өтүн деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерде Айша энебизди Сафия энебизге жөнөтүү менен бир тараптан Сафия энебиздин да көңүлүн алып жаткан болчу. Ошол эле кезде Айша энебиздин да кызганыч сезимин дабалап жатат. Айша энебиздин өтө кызганчаак мүнөзү болгон. Өзүнүн айтымына караганда бир аз да уйкучу болчу. Бир жолкусунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айшасынын жанына келгенде, аны уктатып коюп, чыкчудай эле ары оонап, бери оонап уктабай коет. Айша энебиз эмнегедир шекшип, уктагандай түр көрсөтмөкчү болуп жаткан эле. Ошондо Аллах элчиси Айшасын ойготуп албоо үчүн акырын бут кийимин алып сыртка чыгып кетет. Мени уктатып коюп башка аялдарына кеттиби деген ой менен Айша энебиз шаша-буша кийинип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын изине түштү. Караса, Аллах элчиси Ухуд шейиттеринин көрүстөнү жака басып, ал жакта көпкө чейин ыйлап дуа кылды. Туура, Аллахтын расулу ар дайым адилеттүүлүккө баш ийет. Бир жубайынын акысын экинчи жубайына жедирчү эмес. Ар бирине адилеттүү мамиле кылчу. Андыктан Айша энебиз туура эмес ойлогондугу үчүн ошол жерде оңтойсуз боло түштү. О Аллахтын элчиси, ата-энем сага курман болсун. Сен эмнелерди ойлоп жүрөсүң, а мен болсо эмнелерди ойлоп жүрөм, деди ичинен. Аңгыча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйгө кайтуу үчүн турганда, Айша энебиз алдастап шаша түштү. Азирети Айша Расулуллахтан мурун үйгө жетип баруу үчүн чуркап жөнөдү. Ал өзүнүн ушундай оңтойсуз абалын сүйүктүүсүнө көрсөткүсү келген эмес эле. Бирок ооруну жашырса өлүм ашкере болот деген сыяктуу Айша энебиздин көрпөнүн ичинде энтиккендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам билип калды. Сага эмне болду, о Айша, деди Расулуллах. Ошол кезде Айша энебиз унча калбай тутулана түштү. Ошондо Расулуллах өзүң айтасыңбы же Жабраилден сурайымбы дегенде,
алдастай түшкөн Айша энебиз баарын төкпөй чачпай айтып берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Азирети Айша разияллаху анхунун кылган кылыгына ачуусу келген жок. Жөн гана чынчыл жана адилеттүү болууну эскертип өттү. Арине, аялдар кабыргадан жасалган эмеспи? Аны Аллах элчиси баарынан жакшы билет. Кабырга ийри болгондугу сыяктуу эле аял заты да ийри келет. Көбүнчөсү ийри ойлонот дегендей. Ошол себептен да аялдын табияты жана мүнөзү менен күрөшүүнүн кереги жок. Анын бул жааттагы кемчиликтерине көз жумуу абзел. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле көз жумган болсо, бул да сүннөт болуп эсептелет. Эмесе, сүннөт десе эле тамактын астын тазалоону, нандын көкүмүн терип жешти, базарлашып соодалашууну эсибизге келтиребиз. Айша энебиздин айтымына караганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарына эч качан жаман айтып, аларды сөккөн эмес. Кана, эркектер эркекче эрктүүлүктү көрсөтүп, ушул сүннөттү тирилте алабызбы? Аракет кылалы, үмүтсүздүк бизге жарашпайт. Аллах элчиси бүтүндөй түнүн ибадат менен ыйлап өткөрчү. Керек болсо ушундай көп ибадат кылчу, ибадаттан улам буттары шишип кетчү экен. Азирет Айша энебиз саждада ыйлаганын көргөндө, "Я Расулалла, Аллах сени кечиргендигине жана күнөөсүз болгондугуңа анан калса, бейишке кирээриңе карабай неге мынчалык өзүңдү кыйнайсың?" Айша энебиздин бул суроосуна Аллах элчиси ушинтип жооп берет. "Афала акуну абдан шакура." Аллахка көп шүгүр кылган кул болсом жаманбы? Дагы бир жолкусунда, "О Айшам, мага уруксат берсең, бүгүнкү түнүмдү жараткан эгеме ибадат кылып өткөрөм", деди. Айша энебиз, "Я Расулалла, мен сенин Аллахка болгон жакындыгыңды да, көңүлүңдүн арзууларын да жакшы көрөм. Албетте уруксат берем", деп сүйүүсү менен макул болгон. Ошол күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түнү менен ибадат кылып чыкты. Үммөтүнүн кечирилүүсүн сурап, дуа кыла жалбарды. Ый аралаш дуалар, саждада төгүлгөн көз жаштар айтор, Аллах элчисинин шолуктоп ыйлоосунан жай намазы суу болбой койгон жок. Эмесе ал өзү үчүн эмес, биз үчүн ыйлап, жараткан эгесине жалынып жаткан. Ооба, үммөтү үчүн таң атканча ыйлоодон көздөрү шишиген, жер агарганча Аллахка ибадат кылуудан буттары шишиген, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын түшкү чейин уктоодон көздөрү шишиген үммөтүбүз. Ушул жерде өзүбүзгө карап ушул суроону берип көрөлү. Ушундай мээримдүү пайгамбарды ыйлатууга кандай акыбыз бар? Азирети Айша бир күнү ооруп калат. "Ох башым, өлгөнү жатам. Ох" деп назданып жаткан. Аллах элчиси ага тийишип, "Эгерде бул менин аманчылыгымда болгонуңда, сага истигфар айтып дуа кылып жиберет элем", дейт. Муну уккан Айша дароо ыргып туруп, "Ай шордуу башым, сен эмне менин өлгөнүмдү каалап жатасыңбы? Мен өлсөм, сен дагы кечинде каалаган жубайың менен бирге болосуң, деди, эркелеп таарынгандай тур көрсөтүп. Бирок ал күндөрдө тескерисинче пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өлүмү жакындап калган. Аллахтын элчиси тескерисинче "Мен өлгөнү жатам, ох башым", деди. Ошентип ажал тооруган дүйнөдө ажырашуунун убактысы да келип жеткен болчу. Аалам асманында арман менен күйүттүн жаңырган күнү болчу. Аллах элчиси аябай катуу ооруп жаткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир тал чачына зыян келбөөсү үчүн жан үрөп, үйрүлүп турушкан сахабалар. Эми болсо анын оорудан азап тартуусуна чыдай албай, айласыз. Мадина шаары мына ошол себептен ыйлап жатты. Бактарактар да эмнегедир муңайыңкы. Кудум эле куттуу пайгамбарынын кете тургандыгын билген сыяктуу. Баардык үммөттүн жүгүн жонуна жүктөгөн рахмат пайгамбары улуу досуна, башкача айтканда жараткан Аллахка кетүүнүн арапасында турган. Өлүм оорусуна чалдыккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баардык жубайларынан Айша энебиздин үйүндө калуу үчүн уруксат сурады. Акыркы күндөрүн анын жанында өткөрүүнү каалаган эле. Башынын аябай катуу ооруп жатканын айтты. Оорудан өтө катуу азап тарткан учурда Айша энебизди жанына чакырып, "О Айшам, бейиште менин жубайым болосуң го. Мына ошонун сүйүнүчү менин өлүм азабымды жеңилдетип жатат", деди акырын шуурап. Башкача айтканда, жүрөгүндө Айшасына ушундай чоң сүйүү бар болчу. Миңдеген жылдар өтүп кыямат болот, анан кайра тирилип, амал даразасы тартылат. Кийин бейишке киришип, ал жакта Айшасы менен жолугат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өлүм азабын жеңилдеткен нерсеси Айшасына болгон махабаты болду. Элестетиңиз, өлүмдүн жана ажырашуунун ачуу азабын, тээ алыстагы жолугушуунун таттуу кыялдары менен тосуп алуу. Ошону эстеп сүйүнүү ошол күндөр үчүн сүйүлүү. Биз бүгүн мына ушундай улуу сүйүүдөн айтып жатабыз. Бул жөнөкөй сүйүү баяны эмес. Ошентип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам о дүйнөгө Айша энебиздин колдорунда жатып сапар алды. Жер асман ыйлайт, көк оо ыйлайт, тоо таштар ыйлайт.
Пайгамбарга болгон сүйүү менен күйүп жаткан жүрөктөр эми андан ажыруунун кайгысы менен күйүп тартып турушат. Бул азап баардык сахабанын жүрөгүн бир башкача жалмап өткөн. А бирок сүйүктүүсү Айша энебиздин жүрөгүн мыкчып, сыйрып, тилип өткөн болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын колдорунда жан берди. Аллах элчисинин кыялы да ушул болчу. Ал Айша энебиздин сүйкүмдүү колдорунда жан берип жатканда, дүйнө көзү менен көргөн эң акыркы көздөр Айша энебиздин көздөрү болду. Туура, сүйгөн сүйүлөт. Бул ашыктык, ушул кезигүү арзусу, ушул жолугуу кусасы албетте бир тараптуу эмес. Күндөрдүн биринде Айша энебиз аялдар тайпасына Азирети Юсуфтун окуясын айтып берип жатып, жашылдана жайнаган көздөр менен карап, аттиң. Ошол аялдар менин мырзамдын сулуулугун көрүшкөндө, колдорун эмес, жүрөктөрүн кескилеп, жүрөктөрүнө бычактарды матырып алышмак, деди. Ооба, сүйгөн сүйүлөт. Азирети Айша өлүм төшөгүндө жатканда туугандарына ушундай керезин айтты. Мен өлгөндөн кийин мага кепиндин ордуна Йеменден келген ушул кооз кийимимди кийгизгиле. Менин эң жарашыктуу жана эң кооз көйнөгүм ошол. Андан кийин сөөгүмдү бакый көрүстөнүнө алып баргыла. Бирок шам намазынан кийин алып барганыңар дурус болот. Табытымды кабырга көтөрүп бара жатканыңарда табытымдын айланасына шамшырлар күйгүзүлө, алоолонуп отторду жаккыла. Айша энебиздин бул акыркы осуятын эч ким түшүнгөн жок. Ошол себептен, "Эй Айша, мунун себеби эмнеде?" дешти таңыркай. Ошондо Айша энебиз: "Силер эмне унуттуңарбы? Келинди күйөө баланын үйүнө көчүрүп бара жатканда шамшырларды жагуу Мадинанын каада салты. Өлгөн күнүм менин үлпөт тоюм. Кыз узатууда келиндер күйөө баланын үйүнө кантип келишкен болсо, мени да ошентип узаткыла. Азыр мен сүйүктүүмдүн жанына баратам", деди, көзүнөн жашы агып. Бул өлүм азабынан келген жаш беле же сүйүктүүсүнө жолугуунун сүйүнчүнөн келген жаш беле белгисиз. Бирок Айша энебиздин денеси оорлошуп, азап тартып жатса да, жүрөгү кусалыктан кутулуунун кубанычын тартып жаткан. Ооба, сүйгөн сүйүлөт. Ушундай сүйдү жана ушундай сүйүлдү. Аллах элчисинин кусалуу жүрөгүнө Айшасы теңдешсиз бир кубаныч тартуулап турчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөгү бейишти анын жүрөгүнөн тапкан болчу. Кээде ал Айшасына: "Сүйлөчү, эй Айша, сени угуп эс алайын", деп азаптуу дүйнөнүн түйшүктөрүнө Айшасынын сөздөрү менен даба тапчу экен. Мына эй мусулман баласы, кара жакшылап. Бейиш шөкөттүү кафе чайканаларда эмес. Бейиш комар оюндарда жана футбол талаасында эмес. Бейиш сенин үйүңдө. Сен бакытты арам жерлерде, үйүңдүн сыртында издесең, бактылуулукту таба албайсың. Тескерисинче, талкаланган уяңдын астында эзилген бойдон каласың. Акыретте да азапта болосуң. Устаз Бадиюзаман адал чөйрөдөгү ыракат жетиштүү деп айткан эмес беле? Андыктан Аллахтын адал чөйрөдө белгилеп берген рахаттары менен жетинип канаат кыл. Адал чөйрөдөгү ырахаттар бизге жетиштүү, арамга керүүгө зарылчылык жок. Силердин үйүңөрдөгү күнөөсүз байоо балдарыңар менен сүйлөшүп отуруу, жүздөгөн кино сериалдарды көрүүдөн дагы таттуу, дагы да ширин. Сенин никеңдеги аял эң таза абалында, жап-жаш болуп сага келген. Бир канча бала төрөп берген. Жокчулугуңда дагы жаныңда болуп, түрдүү азаптарды сени менен кошо тарткан. Ар кандай терс мүнөздөрүңө чыдаган. Ошого карабай, чөнтөгүң бир аз акча көрүп, мүмкүнчүлүгүң бир аз ашса, же болбосо шайтан сени бир арамдын артынан арбап, сени тозокко тартуу үчүн чакырса, сен дагы гүлдөй болгон өмүр жолдошуңду таштап, ошол чукурга түшсөң, андан кийинки өкүнүчтөрүңдө сага ким дарман болот? Андай экен, дүйнөдө да акыретте да сага өмүрлүк жубай боло турчу зайыбыңдын кадырын бил. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Айша энебиз сыңдуу, бейиште түйүндөлгөн жүрөк менен байланага. Тагыраагы, жубайыңды Аллахтын аманаты катары, Аллахтын атынан сүй. Сен жүргөн жол шайтандын азгырма жолу эмес, Аллахтын сүйүктүүсүнүн жолу болсун. Бейиш нуру.